Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору номер 77 орто мектептин жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен кайрадан ободо биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү сиздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема жаштардын маданияты деген темада сүйлөшөбүз. Ушул темага конок шерепчи болуп келген биздин конокторду тааныштырып өтсөк, чет тил мугалими Мээрим Деркинбаева, кош келдиңиз. Жана ошондой эле этникалык кайрылман кыргыздардын бириккен кыргыз коомунун президенти Баруна Эшматова эжебиз, кош келдиңиз. Нурбек Саматов, актер, кош келдиңиздер. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Баруна эже, сиздин пикириңиз кандай бүгүнкү биздин темага? Маданият дегенде биз маданият көп тармакка бөлүнөт. Маданият биринчи орунда тил жагынан абдан маданиятты өнүктүрүш керек. Эмне үчүн дегенде азыркы биздин келечек муундары жаштар башка тилде сүйлөп, өздөрүнүн жүрүм турумунда кыйла өзгөрүүлөр терс таасирин тийгизип аткан учур. Ошондуктан биз азыркы келечек муундарга биринчи орунда өздөрүнүн жүрүм турумуну өзгөртүү. Жаштардын азыркы жүрүм туруму кандай? Жакшы элеби? Азыркы жаштардын көбүрөөк жүрүм туруму биздин мурунку муунга караганда азыркы жаштар кыйла корс мамиледе болушат. Биз бул турмушта көрүп атпайбызбы? Көбүнчөсү көчөлөрдө басканда жаштардан чоң кыз деп бир нерсени кайрылып же бир аксакалдар көчөнү сураганда орусча сүйлөп же болбосо өздөрүнүн бир корс аракеттерин көрсөтүп кетип атат да. Анан биз ушул жаш муундарга айтат элек, кайсы жерде болбосун өзүнүн мамилесин ушул кимге болбосун көрсөтсө деген үмүтүңүз бар, Жакшы, баракелде. Нурбек мырза, сиздерде ушу маданиятка токтолуп кетсеңиз. Бул башкы этаптан алып келсек, даражалуу эки дүйнөнүн чырагы жаштар жакшылап уксаңыздар, биздин сүйүктүү атабыз пайгамбарыбыз Мухаммед келген да. Алла Таала бул элчисин эмнеге жиберген? Жакшылап уксаңыздар, оң кулак, сол кулак менен эмнеге жиберилген? Ой, намаз окугула, хажга баргыла. Ой, тигиндей мындай деп жиберилген эмес. Ошол маданият бузулгандын кесепетинен жиберилген. Эркекке жакшы мамиле кылбай, карыны сыйлабай, бири-бирине жакшы кулк мүнөз, адеп акылак менен ошол нерсе менен келген пайгамбар. Мисал үчүн, маданияттын башкы түпкүрү бул кулк мүнөп, адеп акылак деп коет да, кулк мүнөз. Айтып атпай уламалар, 10 кишини пайгамбарыбыз намаз менен динге киргизсе, 100дөн көбү миңин ушу кулк мүнөз менен киргизген да. Мисал үчүн биз бала кезек деген айтып өтөлү. Көчөнүн башынан парторук же болбосо бир агроном же директор уазик менен чыкса, көчөдө ичип отурган аталар, байкелер, агалар качып кетчү. Бир, экинчиден мектепте отурасыздар. Мугалим коридордун башынан директор кыйкырганда чөч ачын тик туруп, ниягыларын күлбөй, жантылашып кирип кетчү. Азыр көчөдө келатсаң, жаштар келатса, көчөдөн кечиресиздер деп өтүп кетесиң да. Урсаң, азыркы эже айтканда тычо широкий, что ли дейт эркектерчи. Кыйынсыңар эркектер, бирок кыйын болгонуңардан кытайларга кыздар тийип атат, туурабы? Көрүм, ошол адеп акылап бөлгөн да, маданият өлгөн. Маданияттын азыр эже айтып кетти, көп тармагы бар туугандар. Көп тармагы бар. Жүрүм турум, сүйлөм, карга кандай сөз айтыш керек, кичүүгө кандай кызмат кылыш керек, ошол нерсе мезгил ошол этаптан чыгып кеттик туугандар. Тартип жок. Ушу тартип жок деп атпайсызбы, Нурбек байке? Кечиресиз. Балким ушу биздин жаштарыбызды балким мындай улуумун булар өсүп кетти да технология мененчи, же түшүнө албай атат. Булар айтып атпайбыз, маданиятты элебиз, жакшы элебиз депчи. Балким жаштардын оюн угуп көрбөйлү. Баягы эме асыл таштан акыл жаштан дейт. Анан өтө бизде маданияттуу, адептүү жүргөн балдар, кыздарыбыз бар. Келгиле анда силердин оюңорду калдым. Менин оюмча маданиятты өзүбүздүн колубузда, өзүбүз алып, өзүбүз баарын туура кылышыбыз керек. Амыл эже айтып калды, эжекебиз жолдо келип атсаң, баягы айтып атпайбы?
жаш эле мурунку муундар мурунку муунга караганда азыркы жаштар туура эмес жолдо жүрөт, терстер неме кылып атат. Ошол мурунку муун биз азыркы жаштарды тарбиялаган ошол мурунку муун болуп атпайбы же? Ошол мурунку муун бизде жашына туп-тура айтып атат. Тарбияласа биз да ошолорго окшомокпуз да. Мурунку муун өзү бузулду. Эми мындай катуу кетип калса кечиресиздер. Мурунку муун өзү бузулуп, анан бизге деген ушундай тарбия келди да. Биз болгонун өзүбүз кылып, анан азыркы жаштар өзүбүз анын баарын биз да чоңоюп түшүнүп калдык. Муну оңдоого аракет кылып, эми баштап атабыз. Ушул пикир мына карабайсыздарбы? Баягы улуу муунда да бар дем, бардыгын жакшы айта албайбыз го, бардыгын жаман деп айта албайбыз. Канчалык пайызына кошуласыздар мынакей улуу муундар, урматтуу коноктор? Бул тамырды көргөзүш туура аксакалдар. Мен көп жерде байкап жүрөм. Жаштар минтип кетти, жаштар тигинип кетти дейт да. Өздөрүн карасаң, мисалы үчүн мечиттер алып көрөлү да. Бүт жаштар да. Туура жолдо жүргөнү. Көпчүлүк пайызы. Көпчүлүк пайызы. Эми той топурларда мен өзүм кызмат кылам турабы, өзүң билесиң. Той топурга барсаң, ушу аксакалды галстук тагынып алыптыр, чайып алып алыптыр, эле баягы бийлешип жүргөнү, өзүнүн небереси менен бийлеп атканы. Анан сразу микрофон сенде да, сөз эрки сенде да, баягы тамадалгандан кийин тойду башкарат деген атамай бажет дегендейчи. Ошол жерде мен моментти пайдаланып уруп калам. Баарыңар айтасыңар. Жаштар бузулуп атат, жаштар тигиндер. Көргөзгөнүңөр силерге ушулбу? Жаштардын айланысы болот. Жаштар келечекте мына көздөрү бакырайып турган ушулар биздин келечек тыңдай турган. Ушулар адепти түздөй тургандар. Кудай буйрса. Жакшы. Дагы жаштарга берели. Мынакей урматтуу жаштар. Саламатсыздарбы? Мен деген жанатан бери угуп отурсак, бул маданият жөнүндө сөз болуп атат да. Анан кийин негизи эле маданият деген бул көп тармактуу да, көп жактан карасак болот. Анан кийин айтып отушпайбы азыр бул жерде байкелер, эжелерчи? Азыркы жаштардын эч эле эме тартиби жок, мындай маданиятты билишпейт депчи. Мен ал сөзүңүздөргө эч кандай кошулбайм. Себеби деген азыр жаштардын бир бар эми арасында маданиятты мындай тартипти бузгандар, ушу маданияттан вообще эле алыстап кеткендер да бар. Аларды жок биздин арабызда деп айта албайм, бирок алардын арасында 1% болсо дагы 99% биз, мен ойлойм, бардыгы эле тартиптүү. Анан эже айтып атпайбы, азыр аксакалдарды мындай улууларды сыйлабай калды депчи. Бирок ошол сөзүңүзгө кошулам. Мисалы маршруткадан деле карасаң, жаш эле балдар тиги жерде турат, чоң эле бир эжелер турат, тиги бала болсо отурат да, бир ошого мындай сый көрсөтүп, ошол деле мисалы маданиятка кирет да. Эми улуу боюнда бар. Ошо боюнда барлар турат, бала болсо отурат да. Мындай ошол да. Уктап калган, чарчаганда. Ал болсо атайын эле уктап калдыбы же кандай билбейм да. Ошон үчүн туура. Бул карындашыбыз аябай сонун мындай маданияттуу түрдө жеткизди да. Баракелде Азамат. Жакшы. Саламатсыздарбы? Мен ушул мен классташыма кошулуп кетем да, сөзү туура. Негизи бул чын эле улуу муундар күнөөлүү болуп жатат да. Анткени мен бир жолу ошо маршруткада болгон окуя, мен апам экөөбүз түшүп калдык. Анан ошол жерде жанында кызы, анан апасы отурган экен да. Анан кийин бир эже кирип эле мынтип орун таппай калды. Анан кызым ушундай туруп берип койбойсуң, мен туруп берип койчу бул эжеге деп ушинтип айтып калдык да. Айтып калдык, мамам, апам айтты. Анан апам айтса эле тиги сирпилдеди апасычы. Жо, биз деген алыс жакка барабыз деп туруп, мынтип колун эметип алды, кызын отургузуп элечи. Алыс жакка барабыз биз деп эле ушинтип тургузбай койду да өзү апасы. Анан ошондо элдин баары жаман көрүп калышты. Анан алар бир 10 мүнөт өткөндөн эле түшүп кетишти да. Анан ушунчалык ошол маршруткадагы адамдар сөз кылып калышты да. Өзү апасы ушинтип тарбия берип атса, кантип ушин жаштар кантип анан оңолмок беле депчи. Мында биз ушул улуулардын улуулардын зыянынан биз ушундай акыбалга жеттик да. Кээде сөз мындай кээде жана интернеттерге кирип отуруп калганда деле мындай бири-бирине жазышканда деле мындай эмне кылып жатасың деп мындай жакшы жазбай, эмне кылтасың? Анан үйдө
ушундай кыскартып сөздөрдү эригип жалкоо болупчу адамдар ушинтип жазып, анан сөз маданияты да бузулуп келатат да. Азыр деле сүйлөшкөндө мындай тажап кетесиң да, мындай сөзүн угуп, мурун болсо фразологизм сөздөрдү кошуп, кичине болсо мындай макал лакаптарды кошуп, улумундар ушундай сүйлөчү да. Азыр болсо тескерисинче сөзүн уккуң келбейт да, бир сөздү 2-3 жолу кайталап, мындай сөз маданиятыбыз аябай эле артка кетип жаткан учуру. Урматтуу улуму, урматтуу эжелер, мына азыр биздин айтпадыбы мынакей Азыр кандайсы сен айтпадыңбы, биз кошулбайбыз улумуңга депчи? Улумуңга кошулбайбыз дебедиңби? Бирок өзүң айтып атасың. Ушундай болуп барып атат, тигинде укпайт интернет жөнүндө, тиги ага улумуң күнөөлүүбү эми? Ошол айттыбы силерге интернет менен сүйлөшкүлө, миткиле деп. Улумундар ошол биз интернетке кирип атканда биз өзүбүз кызыгып кирип атабыз да турабы? Улумундар эмне күнөөлүү? Айткан киши жок, Улумундар эмне күнөөлүү? Айтып койбойт, балам, бүттү, мынча кылып отурдум, жарым саат болду, чык дебейт. Чык десе ошентип айтса чыгып кетеби? Өчүрүп салса чыгып кетет да, же компьютер алып бербей койсун, же сотка сатып бербей койсун. Эми бир суроо темке, өткөндө мени чакырды, ыйлап келди ата-энесичи, көзү кашайып, эмне болду? 14 жашта балам асыл өлүп калды. Эмнеге? Ыйлап атат, атам мага компьютер алып бер деди. Алып бердик деди. Мына улумун осуятын укуп элем. Алып берсек дейт, улам жанандай танка кирип ойноп атат, атасы эшикте отун жарып, жумуш кылып атса, апасы келип урушат. Ай, чыгып атаңа жардам бербейсизби? Эми чыгам да. Эмне болуп атасың апа? Дейт, ошентип арадан 6 ай өткөндөн кийин Токтогулда болгон окуя экен, апасы келип алып, апа деген апа да эненин айткан сөзү бул тура да, имеет право. Компьютерди суруп салса, чуркап барып, коорого барып, асыл өлүп калыптыр. Эми хакер деген бар да жаштар, кара эле жаштардан чыгат да хакерлер, фанаттар. Чыгып компьютерди кийин бала өлгөндөн кийин изилдеп көрсө, жанаң смерть деген оюнга кирип алган экен. Көрдүңөрбү? Ата-эне айтты го мына. Ар бир инсан өзү издениш керек. Мына азыр айт, мурунку муун айтпай, эскертпей атпайбы? Мына азыр мен силерге эскерттим деди, канча киши отурду. Давай, оңдойлу, оңололу. Да жаштар бар, баракелде. Ушинтип баягы талкуудан бир жакшы нерсе чыгат да, бир жыйынтык Кудай буйрса. Агайды уксак деген агайдын сөзү деле негизинен туура. Мурдагы муундарга деген негизи биздин аталарыбыз, апаларыбызга деген мурда деген тарбияны аябай катуу катуу коюшкан да, эменичи талапты катуу коюшкан. Азыркылар тескерисинче да, мындай балдарынын оюна коюп, өзүнүн баласынын каалоосу да, азырчы ким өзү баласы эмнени кааласа ошону кылам деп. Мисалы балдардын өзү эрки да азырчы. Анан кийин баласы мисалы бир нерсени алам десе алып берип, мындай балдардын эркине коюп койгон да, ойначы. Азыр деле бирок мурдагы аталарыбызга, апаларыбызга кандай тарбияны, талапты катуу койгон болсо, азыр деле ошондой кылса балким оңолуп кетмек. Ушундай болсо оңолобузбу же тескери аркага кетебизби? Мына мурункудай тартип койсок, талапты койсок, урматтуу эжелер, кандай дейсиздер? Ата-энелер сөзсүз айтат, күндө деле айтып атса керек. Ар бир ата-эне өзүнүн баласы, келечек мууну, үмүтү ушул балада. Бала деген ошону укса, жасаса, ушул айткан ата-эненин ар бир сөзүнө маани берип, баскан турганын сөзүнү жерге таштабаса, мен ойлоймун жаш муундардын колунда деп. Эмне үчүн дегенде биздин келечек муун жаштар ушул мамлекетибизди оңолтуш, ушул мамлекеттеги терс мамилелерди бүт силерден кийинки келечек муунга дагы силер өрнөк болуш үчүн ар бир нерсеге маани берип жасашыбыз керек. Мен жаштардан чоң үмүт кылам. Ушул жерге атабыздын, энебиздин эч качан сөзүн эки кылбай, ушул ата-эне мына улумуундар жамандык кылбайт силерге. Ушул жакшы болсо экен, ушул менин уулум, менин атымды чыгарып, менин ушул тарбиялаган балам мага бир сөз алып бербесе экен деген үмүт менен чоңойтот да. Туурабы жаштар? Бул азыр кыздар айтпадыбы? Урматтуу Мээрим эже, баягы автоунааларда, Бишкекте, шаарда жүрөбүз, анан кээ бир ата-энелер мисалы ошол улумун турса тура берсин. Мен балам, кызым, неберем отурсун дейт да, мындай өзүнчө корупчу. Ушул туура эле маданиятпы, же туура эмеспи, же ал андан мурда келип ал 10 сом төлөдү да,
же 10 сом биринчи төлөгөндөр отуруш керекпи, кандай Мээрим эже? Мен кошумчалап кетейин. Мен ушуга маршруткада аябай көп күбө болом. Жакында эле бир алыстагы айылга барганда отуруп калдык. Ошондо бир келин эмне үчүн кызың турбайт, мен отурамын деп аябай чыр болду. Ушул нерсени биз маданиятты ар бирөөбүз өзүбүз турмушта колдонсок, адеп ахлагыбызды сактасак, ушул бардык жерде маршруткада болобу, көчөдө болобу, жакшы сапаттарыбыз көрсөтүп жүрсөк, ушул келечек муундарыбыз бизден үлгү алса деген үмүт да. Мээрим эже, сизде кандай пикир? Кыргызда айтат эмеспи, 5 кол тең эмес депчи. Баягы бардыгы эле баягы жипке тизген шуурудай болбойт депчи. Анан эми бардыгы эле ата-энелер, мисалы үчүн моякта отурган окуучулардын баарынын эле ата-энелери баягы жакшылык каалайт да. Эч бир улуу муун мындай жаман жакка бар, жаман болсун деп ойлобойт болуш керек. Бардыгыбыз эле баягы балдарыбызды, бардык ата-энелер жакшы болсун, мындай жакшы жакка үндөйбүз да. Улууларга орун берип, аны айтат болуш керек. Бардык бир эле ата-энечи, анан эми арабызда баягы болот экен да. Ошо 5 кол тең эмес дегендейчи. Маршруткада мен өзүм деле көрүп жүрөм, ошондой чын эле боюнда бар келин туруп келатса, артта баягы жаш эле студент окуучулар деле, жаштар отурат. Интернетте жоктап калган. Наушник салып алып эле, көрмөксөнгө салып эле, терезени карап алып отургандарын эми өзүм деле көрүп, даже мен өзүм туруп баягы боюнда бар аялдар орун бошотуп бересиң да. Анан ошондо деле баягы эме кылышпайт, көңүл бурушпайт эми. Ошондой болот экен да. Эми бирок баягы көпчүлүк эмне кылабыз баягы баары бир улуу муундар баягы жакшы жакка жакшы тарбия бергенге, ошо улуу муундарды сыйлаганга багыттайсыздар. Жаштарды багыттап келебиз да баары бир. Үмүтүбүз чоң да жаштардан. Жакшы, жакшы. Жигиттерди уксаганда. Саламатсыздарбы, жана сиздин айтканыңызда интернет деп, компьютер деп айтып кеттиңиз го. Бирок баардыгы эле андай эмес да. Мисалы, интернет бирөөсү ата-энеси компьютер, баласына компьютер алып берди, бирок ал аны туура жакка колдонот да. Интернетке кирет, өзүнүн керектүү сабактарын карайт, керектүү бир нерсени үйрөнүш үчүн интернетке кирип бир нерседен алат да. Мисалы, бир нерсени түшүнбөй атса, интернеттен карайт. Музыка чертиш үчүн гитараны кантип чертет, кандай, үйүндө эле өзү үйрөнүш үчүн, башка жакка кетиш үчүн сом кетет, көп сом керек. Интернеттен карап аны үйрөнүп алат. Атайын урокторду карапчы. Ошол жанагы сөзүң аралжыда. Ошол азынып бөлүп атпайбы? Ошого интернет күнөөлүүбү, же бала күнөө, жарым өк күнөөлүүбү, же бозо күлбү? Аны ата-энеси күнөөлүү деп ойлойм, анткени ата-энесинин тарбиясына жараша болуп атпайбы алчы. Ата-энеси баштан баштап баланы карап жакшылап тарбия берсе, ага андай тарбияланбайт эле да. Интернетте балар көбү эми оюн деп жүрүшкөндөр бар, баары эле эми оюн деп жүрбөйт да. Демек тарбиянын жоктугу да, ата-эне. Мени мындай. Азыркы суроого жооп берейин. Ата-эне күнөөлөп атпайсыңбы? Тарбия баштан берген эмес, Ата-эне ага жашынакай эле тарбия берип келген. Силер жаштар билесиңерби, алтындарым? Бириңерди көбүрөөк окуп кылып атасыңар да. Тиги досуң компьютер алып туруп, 8 ядерный экен. Сен локсуңбу? Келет ата-энесине айтат, ата алып бербейсиңби? Ошол эле, мейли жаман жанандай интернетке кирип эле койсун, сайттарга кирип эле койсун. Сен айткандай музыка ойнойм деп атат, жакшы программа издейм дейт. Анын максаты сел ошодо да. Бирок ошого жетиш үчүн компьютер алыш керек да. Ата-эне алып бербей койсо, үйдөн чыгып кетип атат. Сөз интернет эле эмес да, компьютер эле. Ошо компьютер болбосо да ошо гитара үйрөнөм десе ата-энең айтат да. Алып бербейм, гитараны мындай эле үйрөнчү десе болбой, тарым чыгып кетип атпайбы, көрүп атпайлыбы жашоодо? Жок, ошо ата-эне укса алар, бала андай болбойт да. Ошо укпай атпайсыңарбы? Жок, угуп атышат да, баары эле угуп элечи. Укканын көрө элекпиз. Саламатсыздарбы? Бул жерде негизи маданият жөнүндө сөз болуп атат. Аны айтып атасыздар да, улуу муундар күнөөлүү депчи. Азыркы эми улуу муундардын баары эле биздин ата-энелерибиз, биздин чоң аталарыбыз болуп эсептелинет да. Анан негизи баардыгы эле балдарына ата-энелер бул туура багыт берет да. Кимдин эле ата-энесинен жаман болуп, компьютер алып алып, өлө аны алып берсем жогол деп айтсын. Антип айтпайт. Ар бир баланын өзүнөн болот, анын ата-энесинин тартибинен болот да. Бирок азыркы жаштардын улуу муундарга караганда биртке аң сезими башкачараак да. Алар эми азыркы жаштар көбүнчө жеңил ойлуулукка алдырып жиберишет да. Мисалы үчүн ата-энең бирдемке алып бербей эле койсо эле, алар сразу эле өлүп калыш керек. Аны өлүп салсам эле баары бүт ата-энесин коркутуп, бүт баарын кыйратып салгандайчы. Пайда жок. Ал өлүп калсаң өзүң эле да, сен үчүн эч ким деле кайгырбайт. Бирөө укса айтат, тиги компьютер алып берип өлүп калыптыр деп ата-энесине шылдың болот да. Компьютерде жок, интернетте жок. Компьютерде жок, интернетте жок. Анан мисалы үчүн интернетке кирсең, өзүңө керектүү маалыматты алайын деп жакшы эле ой менен алдың, анан интернетке кирдиң, баягы оюндар
кызыктырат сеничи. Анан оюндарга киресиң, бассаң эле оюндар чыгат, сен ойлойсуң, могу сабакты карайын деп кирген болосуң да негизичи. Анан кирип башка жака кетесиң. Анан күнү түнү менен интернетте отура бересиң, баягы нервиң да жука болуп калат, бирөө сүйлөсө эле кыйкырып, ушинтип өзүңчө эле жиндүү болуп каласың да. Анан ошондойго да алдырып өлүп калды. Негизи бул негизги башкы эмеси ата энеси тартипти туура бериш керек да. Ата энеси мисалы үчүн анын баласын 14-15 жашка чейин жакшы өстүрүп чоңойтуп келди. Андан кийин баласы өзү да чоңойгонсуп, өзүн өзү билип калат да, мындайча айткандачы. Мен айтканым айткандай болсун дегендей болупчу. Андан кийин өзүн өзү билип калат ал балачы, ата энесин деле укпай калат. Анан ошол себептен анан бир жеңил ойлуулукка алдырып, анан өлүп калышы мүмкүн да. Ушул жигиттер, кыздар айтсаңар, силердин классташыңар, досторуңар интернет маданиятын ушундай өз чегинде жакшынакай кирип колдонуп кеткен бир канча пайыз деп ойлойсуңар силердин классыңарда? Биздин класста андай пайыз бир 50% ошондой эле болуш керек. Мисалы үчүн биз деле азыр баарыбыз тең интернет колдонобуз. Интернет социалдык сеттерге да киребиз. Мисалы үчүн баарыбыз тең элечи 50% болот го дейм. Силердечи? Мен деле ошентип ойлойм, биздин класстан 50% деп. Бирок ата энечи ошо интернеткечи компьютер, мисалы, баласына компьютер алып берди. Алып бергенине жараша алып убакыт коюш керек. Сен балам ушунча сааттан ушунчага чейин ушуну кылышың керек. Анан сен сабагыңы окушуң керек. Анан буйнча керек. Сен эртең менен турушуң керек, сабакка барышың керек. Ар бирине убакыт режим коюп коюш керек да ата энечи. Анан мындай карабай койсо, алдырып жүрөт, ата эне мектепке деп өткөн, карасам болот экен, ойносом болот экен. Башкалар деле жүрбөйбү, мен деле кылсам эмне болот? Ата эне азыркы жашоодо кыйын болот атпайбы? Силерди багыш, алар баркышта кечке шалпактап соода кылып келди. Соодадан башка кыргыздар эчтеке кыла албай калды. Мына шаарда жашайсыңар, эми шаарда ата эне окат деп, тирилик деп жүрүп атат. Бирок үстүртүн айтат, балам алдага көп кирип кетпе, туура жагын колдон. Кегиле, эми силер акылдуураксыңар да, алар чарчады жатты. Давай силер ата энеге жардам бергиле, жакшы адам болгула. Мисалы кантип жардам бериш керек? Туура жолду тандагыла. Мисалы адеп менен. Биз эмне үчүн монтип ар кайсы мектепке келип алып сабак берип атабыз? Силер аркылуу, себеби мен азыр 37 жаштамын. Бар ата энеңе сабак айтсам, качай, барчы дейт турабы? Менин тилим силерге өтөт. Силер аркылуу ата энеңерге айтып калатындарым. Ата апа, монтип жашаш керек экен. Кел апа, мындай жашайлы, таза жүрөлү. Идиштер таза жуулуш керек экен. Ата, сен сөгүнбөшүң керек экен. Ошону сен көргөнүшүң керек. Ата мындай жашайлы, ичпейли, үйдөгү мына шараптарды алып салалы. Кел ата апа деп ошентсең, мисал үчүн жакшыроо болот да темка. Апа, кандай мезгилде ата эне жакшы уктайт төшөктө? Сен келдиң. Апа, мен кетип атам. Кака уулум. Караңгыда кака. Кака болмогу эле, бир жерде жакшы сабак болуп атыптыр. Мен ошо жака барып жакшы адеп, маданият үйрөнүп келечи. Балекетиңер бар, жакшы уктайт. Эми сен көчөгө чыктың, же болбосо кыз же бала. Кака? Жата бербейсиң. Тулаңың болуптур. Ама дискотека барып келечи. Ал эне ата эне укта албайт. Бурушумчук дагы эмне кылып жүрөт? Мушташтыбы, же да бирөөдү боюна бүтүрдүбү, же боюна бүттүбү? Тынч келсе экен деп ата эне уктабайт. Жаратканын законунда мындай осуят бар. Ким ата энени ыраазы кылса, мен ага ыраазымын дейт. Ким ата эне нааразы болсо, мен да нааразымын дейт. Намаз окумаксың, көзүң качайып ийла, ал толку жок. Башталды мына. Жакшы. Ошол азыр жакшы маселе болду да. Мына буюрса жакында аз күндө бизде жаңы жыл тосмой деген мындай салт болуп баратпайбы? Ана шарап деп кеттиңиз да, ошол шарапты мисалы мындай жакшы каалоо тилек айтып ичишип атпайбы биздин бир туугандарчы? Анан ошол да маданиятпы же ошол ичсе же ичпей койсо жаңы жыл келеби же келбейби? Ошонун маданияты кандай болуш керек? Ошолорду да бир аз мындай кошсок, урматтуу. Азыр кыздар бар. Саламатсыздарбы? Мамлекет бул кичинекей үй бүлөдөн башталат деп эсептелип турабы. Мисалы үчүн бардыгын айтабыз. Эң негизгиси түпкү тамыры бул адамдын, баланын, жаштардын маданияты бул ата энеден көз каранды болот да. Бала төрөлгөндөн баштап, эгер атасы ушунчалык зыңкыйган адам болсо, ичпесе, чекпесе, өз ордун билген адам болсо, бала бир гана ошо не то что кандайча айтсам, ага корс мамиле мага алып бергиле деп айта алсын, даже ал атанын көзүн карай албайт ал бала. Эгер ошо атасы ошого татыктуу болсо, ал эми татыктуу тарбия берсе, жана ошо атасы өз ордун билсе, ага корс мамиле көрсөтмөк турсун, атасынын көзүн да карап сүйлөй албайт. Бул эң негизгиси бул ата энеден көз каранды болот да. Сиз интернет деп атасыз. Азыр мен сизге суроо берейин, жашоону интернетсиз элестетүүгө болобу? Албетте болбойт. Интернеттин жакшы жагы да бар, жаман да жагы бар. Интернеттен мисалы үчүн эмнеге болбойт интернетте отурса? Болот. Көп ар тараптуу болосуң, өзүңүн ички
кандай айтсам, кругозоруңду кеңейтесиң. Бул интернеттин жакшы деле тарабы бар. Кайсы убакка чейин отурасың сен түн ичинде? Кайсы саат канчага чейин? Мен аша чаап отурам, чектелип отурам. Өзүмө керек болсо отурам, досторум менен сүйлөшкөнгө отурам. А мен мындай жана смерть деген эмнеге сүйлөшпөйсүң? Азыр сүйлөшмөйүнчө жаш өтпөйт да. Сүйлөшөсүң? Досторуңуз көппү? Жок, мен Сен азыр жашсың да, эмне жөнүндө сүйлөшөсүң? Акча жөнүндө, соода, үй курамын дейсиңби же, турмуш курамын? Мен кечке түн бою таң аткыча сүйлөшүп чыкпайм да, отурганда чеги менен отурам мен деле. Канча убакыт кетет? 1 саат, 2 саат, 3 саат? Бардык өзүм сабагымды окуп үйдө жумуштарды бүтүрүп коюп, эртең менен сабакка туруш керек, уйкум келгече отурам. Ар кандай болуп калат, мен эми прям мончадан мончабакка чейин деп отурам да. Бир сөз берейинчи карындаш, сен ата-эне болосуң да сен дагы. Азыр ата-эне күнөөлүү дейсиң. Жок, мен күнөөлүү деген жокмун, байке. Жооп берчи ушуга. Жок, мен күнөөлүү деген жокмун. Сиз мени туура эмес түшүнүп алдыңыз. Мен ата-энелерди күнөөлүү деген жокмун. Бирок ата-эне мен ошо балага жаштайынан туура реалдуу тарбия бериш керек деп атам. Ачыгын айтыш керек. Баладан жашырбаш керек. Кыйналып атасызбы ата-эне? Ошону айтыш керек. Балам акча жок, мен элдин ата-энелериндей болгон бай эмесмин деп. Ошону баарына баласына түшүндүрсө, ошону билет. Анда бири-бирине атаандашпайт бала деген. Ошону мен сага түшүндүрүп атпайм ата-энеңе. Ошо ата-эне биринчи туура. Мисалы үчүн мен отурам да, телевизордон рекламадан чыгат. Жашым 70-те, 35-40 жаштагы кыз келиндер менен таанышам деп номерин жазып коет. Көчөдө кетип бара жатсаң, 70-теги эле кемпирлер мындайча айтканда, бизден айырмасы жок боёнгону, өзүнүн небересинде болгон баланы жетелеп алып кетип баратат. Ушул тарбиябы мисалы үчүн айтканда? Маданиятпы? Туура эмес. Туура эмес да, бардыгын жаштарга жүктөш керек. Мисалы үчүн эмнеге бардык жаштар маданиятсыз? Азыр маданияттуу, билимдүү жаштар аябай көп. Кыргызстанда мисалы үчүн жаштар эле көтөрөт. Кыргызстанда эмес, бардык мамлекеттерде биздин жаштар мындай өзүнүн эмгегин көрсөтүп, маданияттуу жаштар көп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, 77-чи орто мектептин жаштары ушундай өтө уникалдуу, маданияттуу кыздар, балдарыбыз бар. Буюрса биздин колубузда кур эмес деген сөздү айткым келип атат. Негизги маселе мынакей чыгып атат, урматтуу эжелер, агайлар. Жанагы кээ биздин азыр айрым кыздарыбыз айткандай, кыздар, балдар ата-энесине маданиятты, адепти, тарбияны үйрөткөн жаштарыбыз да. Анан ошол жаштар үйрөтүш керекпи же кандай кылыш керек? Кээде антсе ал урушуп атат. Анан кээде арагын ташта, андай эмес, мындай эле тоссок, күтсөк болот экен деп биздин жаштарыбыз үйрөтүп атат. Анан ошол жаштарыбыз өтө арбын. Буюрса сиздер чогултуп келип бир жооп бересиздер. Азыр биякта бир алып коелу. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Бул жерде мен оюм толуп кетти да. Негизинен бул ата-эне, бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Ата-эненин себеби ал ар бир ата-эне ичинен каалайт да, ошол менин балам башка өзүнүн тең туштарынан эч нерседен кем болбосун деп. Ошондуктан ал ошол ар кандай технологияда өнүгүп келе жатат. Ошондон компьютерди алып берет, iPhone десе iPhone, Samsung десе Samsung'ун алып берет. Албетте. Бул жерде кептин баары өзүнүн балада болот, анын аң сезиминде. Ошондуктан эгерде ошол ата-эне баланын каалоосуна маани бербей, iPhone алып берсе, алып бербей койсо, бала барып өзүнүн нервнин жукасынан асынып өлүп өзүнө кол салып атат. А эгерде ошол ата-эне анын айткан мени алып бер деп айткан сунушуна маани бербесе, анда ал бала уурулукка барат. Бирөөнүн мисалы үчүн менден башымда ушундай эле окуя өткөндө ушундай окуяга туш болуп калгам. Ошол бала iPhone ала албай, ата-энесине айтса, ата-энеси айтат да, биз аз камсыз үй бүлөбүз, мисалы үчүн акча жок, ала албайм дейт. Ал бала башка тең туштарынын айфондорун көрөт, телефондорун көрөт дагы, ага кол салып, же болбосо түнү кайсы бир маалда тепкилеп кетип, телефонду урдап кеткен учурлар көп. Муну биз көгүлтүр экрандардан эле көрөбүз. Мен өзүм ата-энеме да ыраазычылык билдиргим келет, себеби менин кандай ой айтсам да мага алып беришет телефонду, бирок алар албетте чектейт. Сен мынчадан мынчага чейин гана киресиң. Мен түнү мындай телефон кармаймын, бирок 1-2 сааттын гана ичинде да. Жамал, мындай суроо келип чыгат да, ошол жанагы iPhone көтөргөн маданияттуубу же мындай жанагы кирпич телефондор болбоду беле? Ошондой көтөрсө маданиятсыз болуп калабы, кандай? Негизинен кирпич телефондор азыр эч ким көтөрбөйт да. Андайды мисалы үчүн азыр мен көтөрсөм, жанымда тең туштарым шылыңдашат албетте. Сен эмне замандан артта калдыңбы, азыр 21-чи кылым деп. А биз эмне кылышыбыз керек? Албетте алардан кем калбаш үчүн iPhone, Samsung'тар көтөрөбүз да. Өзүчө эми сиз айттыңыз го кирпич телефон бергенде. Негизи азыр сен Samsung iPhone атасыз го, мисалы өтө деле кымбат эмес, мындай телефон ал. Ичи ыңгайлуу да, колдонгонгочу шарттары түзүлгөн. Кирпичтен анчалык түзүлгөн эмес.
анда биз көп нерсени кыла алабыз. Мисалы сүрөт бир нерсе тартып кайнта алабыз да, кирпичтен биз тартып, эгерде китеби жок болсо тартып бир нерсени алып кетиш керек да, тартыпчы китепти. Биз жанагы ата энечи, кээ ата энелер эми биз чоңойтуп багып атпайбы, ошол ата энелер кээде мындай да, ата энелер кирпич телефон көтөрөт, балдар кыздар болсо айфон көтөрөт, Samsung көтөрөт да. Анан ушул туура элеби, туура эмеспи? жок, эми балдар көрүп аны апа өзү айфон көтөрүп бергенсе кирпич бербейт, баласы да ойлойт да, ага дагы кой мен өзү кайра кирпич көтөрөт да, эгер ата энеси сыйласа, ата энеси тарбия берсе ошол балагачы. Ошону ким үйрөтүш керек? Мисалы кээ бир ата энелер баягы мындай далалат кылат да, мен эле үйрөнөйүнчү деп, анан кыздар балдары ой эми силер үйрөнбөйсүңөр, эскисиңер депчи. Жок, мен ойлойм баардык эле бала андай эмес. Эгер ата энесин сыйлап урматтаса, эгер ал өзүнүн телефон берип, берки кирпич телефон көтөрөт дейм да. Анткени үйрөтөт да, баардык эле бала андай эмес да. Ата энем көтөрө берсин, мен жакшы көтөрүшүм керек эмес. Кандай үйдө? Биздики баары эле бирдей эле эми. Бирибиз жок, эми мындай эле жөнөкөй эле орточо да, анчалык кымбат эмес. Анчалык эмес. Мисалы үчүн iPhone көтөрөт бири, мисалы үчүн 5 кол тең эмес. Ар бир адамдын өзүнүн үй бүлөлүк деңгээли, акыбалы, шарты ар башка болот. Ошого ата эне түшүндүрүп айтыш керек. Анын атасы мондай жумушта иштейт, ошондуктан анын баласы ушундай телефонду көтөрүп жүрөт. Менин сага ошондой телефонду алып бергенге шартым жок деп ата эне ошону түшүндүрүш керек. Анан ал барып эле мага мен iPhone туура биздин убакта мисалы үчүн ким жакшы кийинип жүрсө, ким жакшы телефон көтөрүп жүрсө, ошондой болгуң келет. Бирок сен ошону ата энеңдин шартын ойлошуң керек. Айтып атышат, баласын эме көтөрүп берип коюп, азыр келечек биздин болсо, биз азыр 11-10 класстын окуучуларыбыз, биз уже кичинекей бала эмеспиз. Мен неге iPhone көтөрбөйм, беркинин баласы деп монтип ата энебизге монтип айттык да. Анткени уже жашоону түшүнүп калдык. Ата энебиздин эмне менен жумуш кылып акча таап аткан, эмне менен кийинтирип атканын билебиз, каяктан акча келип атканын азыр баары эле түшүнүп калды. Кыргыздар мындай баа берип калдык да, ошол баягы кыргыздар жакшы телефон көтөрсө, жакшы машина айдаса, жакшы кийинсе, анан ошол маданияттуу экен деп калышты да. Анан ошол туура түшүнүкпү же туура эмеспи? Кандай силердин оюңуз? Бир карасаңчы агай, мисалы үчүн жакшы адамды мындай бир көз караштан адамдын кандай экенин билүүгө болот деп айтса болот го. Жакшы адамды мындай бир сүйлөгөндөн, бир кылган жумушунан, баскан турганынан байкап койсо болот ал адамдын кандай экенин. Бирок экинчисинен ал жакшы кийинип эле бир кымбат баалуу телефонду көтөрүп, бирок ошол анын артынан эмне жумуш менен аракет кылат, бул ошону дагы билиш керек да. Маселе, негизги маселе ушундо жатат да. Келе азыр Негизинен бул маданият деп жогоруда баары эле айтып атат. Ошол маданият, жаштардын маданияттуу же маданияттуу эмес болушуна бул улууларды күнөөлүү деп да айткым келбейт да. Анткени бул ар бир адамдын өзүнүн аң сезиминен болот да негизинен. Ошол улуулар мисалы үчүн жаштарды жакшы болсун деп тарбиялайт. Баардыгы эле айтып жатышпайбы азыр? Анан жаман болсун деп бир жаман иш аракеттерди жазып, ушуну үйрөнүп алса экен менин балам деп жаман иш аракеттерди жазабайт да. Ким билет, ал да башка бирөөдөн үйрөнүп ошону жазып аткандыр. Ошол көрүп аткан адамдын өзүнүн таасири, ошол көрүп аткан адам өзү таасирденет да. Мисалы үчүн ошол жаман иш аракет жасап атса, мындай ошону үйрөнүп алса, анда ал адам өзү күнөөлүү да. Рахмат, урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздер номер 77 орто мектептин жаштардын үнүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү сиздер менен биз талкуу кылып жаткан тема жаштардын маданияты деген темада сүйлөшүп жатабыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Азыркы кээ бир айрым жаштарыбыз айтып калат, ушул маданият дейбиз, бирок улуумун ушул бизге мындай илгерки ата-бабаларыбыз устукан берип, жакшы жакка тарбиялачу экен. Бул дагы бир маданияттын бири. Анан азыркы жаштар айтып калат, ушул улуумун үлкөндөр, чоңдор ушул устукан бербей калды деп калышат да. Ушул пикирге кандай, урматтуу биздин коноктор? Улууну көрүп кичи өсөт дейт. Айтып эле келатпайбы? Шариат кактан башталат, адеп кактан башталган деп пайгамбар деп атпайбы? Бирок жакшылык кыла алатындар биз бактылуу адамдарбыз. Ошол эле мыкты деңгээлде, мыкты үрөбүндө турган өтө илимдүү, жакшы осуяттуу өрөөн бул арабтар айтат туурабы, демке? Бирок арабтар келип биздин адеп акылап маданиятка абдан таң калып кеткен. Биринчиден, арабтар тамак жегенде нанды ыргытып беришет. Кимиси жеп бүттү, туруп алып кете берет. Ошондо арабтар келип бизге таң калган экен. Улууга жүгүнгөн, улуу качан бата бермейинче турбайт жаштары, бойго жеткен кызды элечегинен билген, турмушка чыккан кызды элечегинен билишкен, башындагы белдемчисинен, башындагы элечегинен билишкен. Аксакал качан бата бермейинче, эч убакта арабтар бири-бирине жүгүнбөйт. Ошону көрүп ыйлап кетишкен. Эң негизги адеп маданияттуу кыргыздар. Кыргыздын эле бир эле биздин минусубуз
көрө албастык чукуганыбыз болбосо, биз дүйнө жүзү боюнча эң бай мамлекет болмокпуз алтындарым. Эртеден бери биз эмнеге сабак кыдырып айтып жүрөбүз силерге тургандар. Себеби кырдаал өтө чатак алтындарым. Бүгүнкү келген сабак мына башында жаңы жылга кеттире, жаңы жылда калып калды. Азыркы мезгилде кыздар азылы өлүп атат. Өткөндө Нур деген мен бир жакшы курбу теңчү кызым бар эле, абдан ыйладым. Записка жазбай өлүп калды да, скрытие кылса боюнда бар экен тугандар. Ошол нерседен кыздар балдар сактангыла. Мына интернеттин жаман сыфат ошол болуп атат. Силер мени жаман көрүп атпайсыңар бул кыз айтканда, интернеттен эмнеге пайдаланбаш керек деп. Ошо интернет аркылуу сүйлөшүп отуруп зынага келип атасыздар. Адам өлтүргөн күнөөбү эркектер? Күнөөбү? Зына кылган бул адам өлтүргөндөн жаман алтындарым. Адам өлтүргөн адамдын бияктары жабык болот, үстү жагы ачык болот. Тобо кылып ыйлап Алладан кечирим сураса, акмак болдум десе кечирет. Бирок зынаныкы мунарадай жабык болот алтындар. Үстүң дагы капталың, артың дагы баардыгы жабык болот. Жашоосунда береке келбейт, 70 атасына чейин кабырда азапталат тугандарым. Суроо бар экен. Агай, ошол сиздин айтканыңыз болсам, бул азыркы кыздардын көбү эле асынып ойлоп атышат. Туура анын вскрытие кылган, анын көбүнүн боюнда да бар болуп калып атат. Буга эмне күнөөлүү? Буга бир гана социалдык тармак күнөөлүү деп ойлойм. Себеби социалдык коом күнөөлүү, ошондой эле социалдык тармакты айтсак, бул мисалы үчүн Одноклассникини алалы. Ал жерге киресиң, регистрация кылгандай эле, друзьяларың, досторум көбөйө баштайт, дружба жөнөтүшөт. Мисалы үчүн мен жаңы регистрация кылганда балдар дружба жөнөтүп баштаганда, аны кабыл аласың, сүйлөшөсүң, таанышасың дегендей да. Анан уланып кетип берип, алар жазышат, жолукпайлыбы, жакшынан кайраак таанышпайлы, жакыныраак таанышалы, мындай дос бололу дейт. Ал достук эң акырында ушул кыздардын асынып өлүүсү менен бүтүп атат да. Ойлойм, бул жерде кыздар да албетте күнөөлүү, бир гана балдар эмес. Анткени ал кыздар тааныбаган бала менен бейчоочун бир караңгы жерлерде жолукса, кечкурун малдарда жолугушат да. Түштө жолукса, эл көп жерде жолукса болбойтпу деген ойдомун да. Жок, анан дагы түштө кантип жолугасың? Элестетсең, түштө караңгыда кызың эгерде бош болсо, түштө үйүндөгүлөр кантип чыгарат эшикке? Жок, мен ушу суроо жооп бере койгон. Балдар эң биринчиден мен өз башыман деле өткөндө мага ушундай кандай десем, ушундай суроо беришкен да, жүр хатага барабыз депчи. Хатадан жолукпайлы, ушундай жер бар, ушундай адреске кел депчи. Мен макул болгон эмесмин, албетте. Эмне үчүн мен макул болом? Тааныбаган бала менен тааныбаган жерге эмне үчүн барам? Бул жерде балдар менен таанышам, ал мени чакырат деп атасың анан. Ошо мен жакшылап сүйлөшүп анан сен чакырганда мен өзүң башында барам дебедиң, туурабы? Жолугабыз, жок, жолугабыз дебедиң, ал жолукканга чакырат дедиң. Баардык балдар хата чакырбайбы, албетте айтышат, жүр бул жерден, бул парктан, бул тиги парктан. Баардык эле 5 кол тең эмес, баардык балдардын ойлору бирдей эмес, жеңил ойлор. Балдар айтып жүрөт да, ошол хатага азыр кыздар чакырып калды депчи. Анан бул дагы маданиятпы же маданият эмеспи? Уктум. Бул албетте маданият эмес, ал бул жерде кыздардын да күнөөсү бар, бирок баардык эле кыздар мындай эмес деп ойлойм. Эми бул өзү башында сөздү айтып кетти. Одноклассникке кирем, таанышабыз, анан кийин бир күнү жолугабыз. Эмне кирет анан да? Өзү жолугабыз деп атпайбы, өзү Одноклассникке кирип. Жок, негизи мен классташтарыма мисал алсам, азыр биздин класста баардык эле балдар кыздар социалдык тармактарга киришет. WhatsApp'ка, Facebook'ка, Одноклассникке жана башкаларга. Анан мен эмне үчүн кирбейм? Алардан кийин эмне кирбешим керек? Эмне үчүн кирбешим керек деп суроо туулат да. Просто ошо балага ошентип жолугасың, анан сени бала түштө чакырса чыгасың, үйүңөн бошобой атсың. Анан бала кечкурунга чыгат да, кечкурун жолугалы. Эмне түштө бошобой, ошо кечкурун именно бошойбу? Ата-энеси кантип чарат ошол кызды кечкурун? Түштө деле жолугуш керекпи? Түштө деле жолукпаш керек? Түштө эми эл бар жерден эмне жолукпаса болбойт? Таанышам десең, ал өз кызын эркинен болот да, таанышам десең тааныш. Азыркы жаштар ошол эл бар жерде таанышабы же эл жок жерде таанышабы? Ар кандай болот? Сиздики? Мен эл бар жерден эле, парктардан, мисалы үчүн көңүл ачуучу жерлерден. Жакшы, баракелде. Бул сен айтып атпайсың, көңүл ачуучу жер парктардан деп. Сен ошондо сен парктарга барып жигиттер менен таанышыш үчүн чыгышың керек экен да. Ошондо өзүң айтып атпайсың. Башка класска эле. Парктардан таанышам деп атасың. Азыр жаштардын да ойнугабыз келдилер. Бизде бул дагы таанышуу дагы өзүнчө бир маданият да, урматтуу. Кантип таанышабыз? Азыр буюрса жыйынтыкта айтып бересиздер, Бул эми жаштардын ою да, ар бир жаштын ою баалуу, урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар. Тиги кыз айтып атпайбы, мен Одноклассникке кирем, анан мынтем депчи, таанышам депчи. Негизи бул ар бирибиз эле эмне таанышып эле ошо жолугуп эле анан кийин эмете калмак белек. Тиги
Жок, мен вообще эле эч нерсеге кирбейм. Негизи ар бир адам өз мээси менен ойлонуш керек да. Сразу эле ал менен таанышып анан эл көп жерден түштө жолуга калбайт да эч ким элечи. Түштө деле мисалы бирок арасында бар, мисалы көрө эле атпайлы, могу шаар ичинде деле алды парктарда отуруп алып күндүз элечи эме кыз жигиттер отуруп эле көз көрүнө эле эмненин баарын кылып атышат. Бул кыздыкы да бир жагынан туура, бир жагынан мисалы туура эмес да, жана жаңчып барып эле анан кийин түштө жолугуп калып анан кийин ал балам менен жүрө калып жолугалы десе эле жолуга калбайт да эч бир эле кызчы. Ар бир кыз өз эме. Урматтуу достор, урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге жыйынтыктоо бөлүгүнө келип калдык. Эми жыйынтыктап айтсак, ушул канткенде оңолобуз, маданият деген кандай, сүйлөшкөндө чеги кандай бул маданияттын туу чокусуна жетебиз. Анда жаштардын оюн уксак, кыскарактар, Негизинен бул мен ойлойм, жаштардын бул маданиятынын саны, маданияты бул эч качан жогорулабайт деп ойлойм. Анткени бул социалдык тармак күнөөлүү болуп атпайбы? Социалдык тармак биз эч кандай жое албайбыз да, болду. Мектепке кириш керек ушундай жакшы сабакка деп. Бул жаштар бир гана чоңойгондо да аң сезимде түшүнүшү мүмкүн. Мен ушул жаш кезимде туура эмес кылыптырмын деп өзүнүн жашына жеткенде гана түшүнүшү мүмкүн да ушул катачылыктарын. Азыр эч кандай бул социалдык сет, интернет күнөөлүү, Рахмат, баракелла. Мен айтып коеюн. Биз баштан аягына чейин маек куруп сүйлөшүп атабыз. Биз бир тур мурунку муун күнөөлүү дейт, бир тур ата-эне күнөөлүү дейт, бир тур окуучулар өз балдар, жаштар өздөрү күнөөлүү дейт, бир тур социалдык тармактарын интернет күнөөлүү деп кирдик. Бир тур жактан интернеттен, компьютерден жаштар өлүп атат деп ар кандай ойлор болуп атат да. Эми маданияттын негизинен бул коом болбосо маданият болбойт. Биринчи коомдо кандай десем, аң сезимге, мына коомдун жаштарга, дегил адамзатына аң сезим өзүбүздү алганда көрө албастык, ич тардык сиңип калганда аң сезимгечи. Мисалы, жөнөкөй эле мисалы мектепке бир жаңы окуучу келди, жашынакай чек жеген кийинип, пальточон таптаза бут кийим менен мектепке кирип келди. Красавчик да, мачо да өзүнчөчү. Кыздар аны көрүп. Мачоң эмне? Мачо эми жакшы дегенден татынакай кийингенде анан кийин жаргон. Анан кийин кыздар аны жакшы көрүп калып, биякта мектепте окуган балдар бар да башкаларчы. Алар көрүп алып, бул ушундай кийинип келиптир, мен да ушуну кийинишим керек деп көрө албастык болуп, ушун мен да ушундай кылышым келет деп, мындай ал кандай десем, өзүнө мен да жакшы болом деген ой максат менен жетиши мүмкүн. Же тескери мааниде мен эмнеге кемминби деп мындай кор сүйлөп, жини келип жетиши мүмкүн да. Баракелла. Мектептин президентинин ажоосуна кол чаап коебуз. Рахмат. Азыр айтып кетпеди, мындай атаандаштык болуп атат да. Мисалы бирөө iPhone көтөрсө, бирөө кирпич көтөрүп жүрсө, кирпич көтөрүп жүргөн ойлойт да, мен да iPhone көтөрөм депчи. Нары жакта ата-энеси ого акчаны кантип таап атат, ойлонбойт анычы. Молодец. Ошону ата-энеси жеткириш керек, бала кезинен тарбиялаш керек. Мындай макал бар да, баланы жашынан тарбияла дейт. Аялды башынан карма дейт, туурабы? Башынан кармаш керек бая. Жок, эми ал деген башынан карма десе, башынан бар могу кармалыш эмес, эми бая үйлөнгөндө бая тарбиялашың керек да аялың. Баланы ошо сен жарык дүйнөгө келгенден баштап сен ага жакшылап мындай көңүл бөлүп, мындай жакшылап тарбияласаң, чоңойгондо ошонун немесин көрөсүң да. Балаң чоңойгондо ошонун немесин көрөсүң. Жок, ошентип тарбиялап эле келе атпайбы, бирок кийин чөйрөнү көрүп усулуп кете атпайбы? Ошо чөйрөнү көрүп атат. Ошондо анын неме чөйрө анткени таза эмес да. Ошо чөйрөнү оңдош керек. Бала жүргөн чөйрөнү караш керек. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дейт. Баракелде, Азамат, эң сонун. Жакшы. Кыскараак, мында кайталамай жок, Көп түкүрсө көл болот дегендей, биякта бардыгы эле ата-эне, интернет, анан улумун күнөөлүү деп атышат да. Мен бундайга такыр кошулбайм, себеби Исхак Разаков айтып кеткендей, сен таза болсоң, коом да таза болот дегендейчи. Биякта ар бир адам өзүнөн башташ керек. Ар бир адамдын жашоосу өзүнүн колунда дегендей, өзүнөн башташ керек. Рахмат, жакшы, Азамат. Өзгөрүү өзүстөн дейт, кыска нуска. Негизи деген бул ата-эненин ортосунда деген эң башкысы түшүнүк болуш керек. Ата-эненин жүрөгү менен баланын жүрөгү түз монда байланышып туруш керек да. Ошондо бири-бирин мындай сырдашып, бири-бири менен ошондо шек саноолордун баары жок болот. Могу неме жөнүндө айтып кеткенде, маданият жөнүндө, маданият деген ар бир маданият деген бул өзүн алып жүрүү, сүйлөө жана ошол кийинүү атаандаштыктын деле өзүнүн маданияты жарашпаган нерселерди кийсе болбойт.
анан ошондо ошону алып Азамат сон Биз баардыгын сүйлөп атабыз маданият деп. Бирок неге билим менен билимди сүйлөгөн жокпуз? Билим маданиятыбыз биздики эмнеге кыргыздандыкы төмөн? Анткени ушул кыргыздардын ичинен мындай көрө албастык, бири-бирин баалоо деген жок да. Азыр деген жакшы кийинген, жакшы бай жашаган адамдарды тескерисинче биз ошолорду баалайбыз да. Анткени кыйын сотка көтөрөт, кандай чоң машиналарды, джиптерди минип жүрөт деп ошолорду баалашат. Анын бирок жаман окуган, 3-кө 2 окуган балдар эле да, мисалы үчүнчү алар бирок жакшы жашап өмүп кеткен да. Биз ошолорду баалайбыз. Билим деңгээлин түшкөн себеби бул ошол кыргыз элинин ошол бири-бирин көрө албастыгы жана мындай баалоосу жок да, начар да. Ошондуктан Кыргызстандын билим деңгээли төмөндөп баратат. силер жоосуңар. Жакшы, Азамат. Ыйман бар жерде жакшы коом болот. Ыйман деген бул ойлошот да, жакшы мүнөздү ыйман деп ойлошот. Ыйман деген негизи Аллахка ишенүү, ишеним, Аллахтын жакшылык жамандыгына ишенүү. Бул ыйман деген деле бул ошо ыйман адам бар жерде бул ошо жакшы кулк мүнөздүн баардыгы бар болот. Биз маданиятыбыз эмнеге өнүкпөй атат? Себеби дегенде ошо ыймандык жок болуп атат, дин жок болуп атат. Бул дин деген бул өзүбүздүн жашообуз, бул ачык кийинген, бул эң туура эмес нерсе деп ойлойм. Мен Кудайым буйрса кийинем, өзүмө ниет кылып жатам чындыгында. Бул эң жакшы нерсе дин дегенчи, бул динде болгон киши эч качан жаман жолго барбайт. Туура. Баракелде. Рахмат. Буйрса, анда Мээрим эже, сөз сизде. Окуучуларыңызды уктуңуз. Бүгүнкү темабыз жаштардын маданият жөнүндө сүйлөдүк. Эми жыйынтыктап берсеңиз. Эми жыйынтыгында эмне деп айткым келет? Баягы ким айфон көтөрүп жүрөт, меники андай жок деп баягы эч качан андай болбогула. Ата-энеңер дин шартына караш керек, анан эч качан бири-бириңер менен атаандашпагыла деп айтмакчымын да. Канчалык адам өйдөлөгөн сайын ошончолук чөгөлө дейт. Дайыма силерди мындай 3 нерсе жандап жүрөт экен да. Үстүңөр Кудай карап турат. Анан жүрөгүңдө ыйман болсун деп айтат экен да. Анан эч качан калпайтпа депчи, түз жолуң менен жүр деп айтат экен. Мына ушул 3 нерсени жандап жүрүш керек экен, ар бир адам баласын жандап жүрөт экен. Ошол анан эмне канчалык ошо жөнөкөй болсоң, жөнөкөйлүк баягы эң жогорку сапаты деп ойлойм адам баласынын. Жөнөкөй болсоңор бийиктикке жетесиңер. Рахмат. Рахмат эже. Бардын эже. Биздин келечек жаш муундарга өтүнүп кетет элек. Ушул жаш муундар бардык үй бүлөгө дагы, ата-энеге дагы, коомго дагы түз иштерди алып барса, мен ойлоймун ошол Кыргызстаныбыз аябай оңолот, жаштарыбыздан чоң үмүттөрдү күтсөк болот. Рахмат. Нурбек мырза. Алла Таала өкүм чүргөн, мен өкүм менен жашагыла бактылуу болосуңар деген. Азыркы кезде бактылуулукту биз эмнеге коюп атабыз? Алдыда жаштар айтып кетти го, машинага, ошондой Lexus'ка, iPhone'го, особнякка, андай эмес. Пайгамбарыбыз какшап айткан, мынасы жыйынтыктуу сөз айтып коеюн алтындарым. Өзүңөн өйдөнү көрбөй, ылдыйды көрүп жашасаң, жакшы мыкты жашайсың деген. Калпайтпа деген, калпайткандан периште жиркенет. Дагы эскертүү туугандар алтындарым, бирөөдү көр окат кылбагыла. Бирөөгө атаандашпагыла. Бул деле мындай кылып атпай, значит мен деле болушум керек. Ар бир адамдын тагдыры ар кандай жазылган. Бирөөгө байлык берген, бирөөгө надандык болсо, надандыгын жоюш керек. Калпайтса калпайтканын азайтыш керек. Уруу кылса уруулганын токтотуш керек. Эч убакта бирөөгө эрегешип, бирөөгө эрегиш окат кылбагыла туугандар. Өзүңөрдөн ылдыйды көрүп жашасаңар, ар эч убакта ууру кылбайт. Байды көрсө, ал эмне дейт? Ошол даражага жетиш үчүн ал кредит алат. Жана башка карызга батат. Ошо менен Кудай менен иши жок дагы баары артта калат. Бул темадан урматтуу ата-энелер, мугалимдер, сиздер жаштардын оюнан жана төрүбүздүн коноктордун оюнан электен өткүзүп жакшысын ирге болот деген ойдобуз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Биздин даанышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу, билимдүү болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы жараткан Аллах Таала айтат, силер өзүңөр өзгөрбөсөңөр, коом өзгөрбөйт дейт. Коомду өзгөртө турган Кыргыздын маданиятын, жүрүү маданиятын
күйүү сүйүү маданиятын, сүйлөө маданиятын, билим маданиятын дүйнөгө тааныта турган ушул жаштар. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Кийинки оодон амандашканча саламаттаныңыздар.